Жубайыңызга сиздин кайсыл кылык жордуктарыңыз жакпайт? Кичине аялым кимге күйөө тийгени унутуп калат да. 17 жашыңызда улду болгонсуз. Балам менен өзүм бала болгондуктан көп даам татпай калганмын да. Азыр той жок, каяктан акча таап атасыз? Акча таппай элем чында. Эмне үчүн ак жолдун көзү түрүүндө эмес, каза болгондон кийин аракет болуп кетти? Наоборот, эжекеси ак жолдун чыгармачылыгына тоскоолдук кылып койду. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто 15 суроо долбоорунда ырчы Курал Чокоев. Кош келипсиз. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Даярсызбы? Сөз түрдү. Бирок эмнеге билбейм пока. Эмнеге 15 суроого? Даярбыз. Алгач Курал Чокоев бул. Курал Чокоев бул биринчиден жүрөгү кыргыз деп, мекеним деп соккон жаран. Бир үй бүлөнүн башы, эки баланын атасы, бир айымдын күйөөсү дегенде. Ырчы, актер. Анан азыркы учурда коомдук ишмер болуп баратам окшойт. Социальный деятель тура эл кайрымдуулук иштерди кылгым келип эле, жардам бергим келип жүргөн адам. Жакшы экен. Акыркы учурда жашооңузда кандай кызыктуу окуялар болуп жатат? Окуялар көп. Азыр баарынын эле жашоосунда чоң өзгөрүүлөр болуп атат окшойт. Кыйын кырдаал, өзүңөр билесиңер. Мурунку болгон жашоо болгон көз караштын баары сынып, анан кайрадан нөлдөн баштап фундаментин куя баштадык жашообуздун, ой жүгүртүүбүздүн, жашоо болгон көз карашыбыздын. Ошол эң негизги жаңылык болуп атат окшойт. Анткени мурун башка нерсеге умтулчу экенмин. Жумуш көп, жумуш кол бошобой турган учурда көп эсе баягы өзүң менен өзүң болуп, сөз түрдө максаттар бар, бирок ал максаттардын бардыгы азыркы учурда уже басыс болуп калды да. Азыр максаттар такыр башкача болуп калды. Көз карашыңыз өзгөрдү демек. Ооба. Кийинки суроо болсун. Карантинге карабастан жарамазан айтып жүрдүңүздөр. Пайдасы кимге калды? Жарамазандын пайдасы, Кудайым буйруса, билимге муктаж. Биздин кичинекей балдарыбызга. Кичинекей балдарыбызга эмес, ограничение койгон эмеспиз. 25 жашка чейин деп коюп койдук азырынча. Анткени бардыгы билимге муктаж. Англис тили, орус тили сабактарын бекер бергенге, жыл массивтерге ошол жака коройтт акчанын бардыгы. Көчмө мектептерди салабыз. Жалпы эсеп менен 177 000 сом чогулду. Анан дагы курулуш материал менен жардам беребиз деген сөздөрүн беришти. Андан тышкары дагы бир Кудайым буйруса депутаттыкка барчу адам бир мектепти өзүм мойнума алдым деп убада берди. Бир мектепти өзүм коюп берем деп. Анан эми иш жүзүндө көрөбүз, Кудайым буйруса. Сентябрдын 1-ине чейин 5 мектеп курабыз деген план бар. 5 жыл массивке, конуштарга. Анан акырындан иш аракет баштадык. Бирок азыр биз жана жарамазандан тышкары акча чогулталы деп баргандай иш аракеттерди, ой жүгүртүүлөрдү кылып атабыз. Азыркы заманбап нерселер менен эле. Аны балким гиф уюштурабызбы. Жугунду издеген иттердей сагалайсыңар дешти. Бул комментарий сиздин жеке дарегиңизге эле айтылдыбы? Ооба, мен чыгарган посттун астына жазды да. Жарамазан айтып жүргөн посттун астына ушинтип жазды мага. Түз мага тиешеси мага болду. Анан мен жооп берейин деп чечтим. Буга чейин деле ар кандай нараазычылыктар айтылып келген. Бирок кандайдыр бир основасы жок нараазычылыктар да. Эми барысынын оюсу ар кандай да. Өз оюбузду билдирсек болот. Бирок конструктивный критика деген бар да. Андай болсо кабыл алса болот. Мисалы үчүн карантин убагында эч нерсеге карабай, карантинге карабай барып Жарамазан айттыңар деди. Ал конструктивдүү критика. Аны туура кабыл алабыз. Биз кичине эмен буздук, бирок биздин максатыбыз кайрымдуулук болгон үчүн ошого бардык. Жөн эле жана жугунду сагалап, аңдыган иттей болуп деген сыяктуу комментарийлер бул баягы жүрөккө тийчү сөздөр да. Ал балким биздин максатыбыз менен таанышпай эле өзүнүн оюн жазып койду, бирок аныкы туура эмес да.
Өзүңүздүн жеке кызыкчылыктарыңыз үчүн кандай курмандыктарга барышыңыз мүмкүн? Жеке кызыкчылык эмне болушу мүмкүн эми? Негизи жеке кызыкчылык акча жагынан болсо мен курмандыкка барбай деле коюшум мүмкүнмүн да. Мисалы үчүн бул жерде акча менен кадыр барктын эмеси турса, мен кадыр баркты тандап кетем да. Лучше ачка болом, чем уят болгондон көрө деген сыяктуу ойдомун да. Жүрөктөн иш кылган жакшы көрөм. Бирок пендебиз, бир кандайдыр катачылыктар болот, туура эмес чечимдер болот. Бирок дайым жүрөктөн иш кылганга аракет жасайм. 17 жашыңызда уулду болгонсуз, 32 жашыңызда кыздуу болдуңуз. Болдум. Кимисинде көбүрөөк жоопкерчилик байкалды? 17 жашымда кичинекей бала болчумун өзүм. Чындыгын айтканда. Түшүнгөн эмесмин да. Балам эрте эле чоңоюп калды, өзүм менен эле бирдей чоңоюп калды да. Азыр чоң киши сүйлөшүп отурсак дагы чоң нерселер жөнүндө сүйлөшөбүз. Эркелете албаймын да. Кичине баягы жаш өтүп, анан эс тартып калган, токтолуп калгандан кийин кыз тем более. Кыз болгондон кийин аябай эзиле беремин да, эркелетип. Балам менен өзүм бала болгондуктан көп даамын татпай калганмын да. Азыр балам менен аябай жакшы мамилем. Жолугабыз, сүйлөшөбүз. Баламдын умтулуусу аябай сонун. Спорт жагынан, жашоодо дагы мен мындай болгум келет, тигиндей болгум келет деп аябай эмеси бар да, умтулуусу бар. Ошонусун сыйлайм уулумдун, азаматты. Кызымды болсо эми азыр кичинекей да эркелетип эле жыттап эле отурабыз. Ошол эми азыр кызым таттуураак болду, чындыгын айтканда. Анткени кийин эс тартып калгандан кийин кыздуу болдум. Уулум экөөбүз азыр достой элебиз. Жоопкерчилик ошондо эми байкалды. Эмден келе атат да. Эми буга чейин өзүм кичинекей бала болуп жалжактап жүрдүм, ойнодум, күлдүм. Кадимки эле жашоо болду. Анан кийин токтолуп үйлөнүп экинчи ирет кыздуу болгондон кийин уже аябай жоопкерчиликти сезип калдым да. Кызыңыз канча толуп калды азыр? 8 ай болду. 8 ай. 8 ай болду. Жашоо өмүр узун болсун. Кийинки суроо. Эми үй бүлөдө баягы уруш чыгып кетүүдөн кээде коркуп, жеке пикириңизди билдирбей кала берген учурлар болобу? Сөзсүз түрдө. Аялымдын да өзүнүн характери бар да. Ага подход жасаш керек дегендей. Айтпай коюп, баягы ситуацияны айтып койсоң урушуп кетесиң болуп кеткен сыяктуу көп эле болот түшүнбөстүктөр. Кичине аялым кимге күйөө тийгенин унутуп калат да. Мен чөйрөм ушундай. Бир күнү эрте кетем, бир күнү кеч келем, бир күнү үйдөн чыкпай коем, бир күнү ошо үйгө келбей калам деген сыяктуу. Анан ошол моменттерде кичине кыжыңдашуулар башталат да. Мен дайым айта берем, мен чөйрөм ушундай да, мен ушинтип. Мени ойлойт, башкалардай эле жумушка барып, кадимкидей 8ден 8ге чейин иштеп үйгө келсе деп ойлойт да. Анан мен жумушум болсо көчөгө чыгып, тойду урдап, бир кафелерге барып тамак жеп, ошону көрсөтүп, жумушум ошондой да мен. Анан сен жыргап эле жүрөсүң дей берет да. Үйгө эрте кел, үйдө эле отур депчи. Мен үйдө отурсам жиндүү болуп кетем. Үйдө отурсам акча таппайм. Ошону айынан кичине түшүнбөстөр боло берет. Азыр той жок, каяктан акча таап атасыз? Акча таппай элем чында. Марттын 12-синде акча тапкам. Кантип? Тойдон. Карантинге чейин. Карантинге чейин. Андан кийин эми кичине акчам бар болчу, эми чогулткан. Аябай көп эмес. Ошол акчага барып продукт алгам. Үйдү камсыздап койгом дагы, анан кийин ошо менен жашап келатабыз дагы деле. Чындыгында айтканда. Аз деле бир акыркы бир 3-4 миң сом калды. 5 миң сом деп ачыгын айтайынчы. Бирок андан кийин эмне кыларыбызды билбейм. Бирок эми башталса керек баары деген эле ой тилектебиз да. Күтүп атасыздар. Күтүп атабыз да. Анан эми Кыргыз патенттен жыл сайын бир ушул учурда берет акча. Ошо акча калбай калгандан кийин 27 миң сомдой алгам. Ошол багып кетти да. Аткарган ырларыңыз үчүн. Аткарган ырларыбыз үчүн жылына бир акча берилет да. Топтолуп отуруп, ошол жерден 27 миң сом чыгыптыр. Ошол акча менен жашап келатам азыр. Жубайыңызга сиздин кайсыл кылык жоруктарыңыз жакпайт?
Мен көчөдө жүргөн кыз жоруктарым жакпайт да. Мен ачык жүргөн жакшы көрөм да. Бир жерден бийлеп ийем, бир жерден кыйкырып ырдап ийем. Анан кийин элдер мени ай деп тааныбасам деле каткырып кучакташып ырдап ошондон уял берет да. Сен ушинте бересиң, көңүлдү бурдура бересиң деп. Серьезный болчу депчи. Мен андай болбойм да. Мен көчөдө башкача жалжактап жүрөм да. Бир жерден бийлеп, бирөөгө тийише калып, тамаша айтып. Анан ошондой учурларда да аябай несерьезныйсың деп берет да. Бирок азыр кичине серьезный болуп калдым, ошентип атып, кайра айтып атып мага. Мурун мындан да эме болчумун. Азыр болсо кичине серьезнийрээк болуп калдым. Баш ийип калган экенсиз. Байкабай элеби? Байкабай баш ийип калдым. Оорусаңызда төшөктө жата албаган адамдардансызбы? Ооба. Оорусам дагы туруп бир нерсе кылдым келе берет. Жумушум болсо барып туруп, барып келип жасап. Баягы жөн эле мен ооруп атам деп жата албаймын да. Тура калып, жанагы атайын теридеп бир нерселерди ичип, анан чүмкөнүп жатып, эртерээк бутка туруштун эмесин издеймин да. Айласын. Айласын. Мен билем, грипп болуп оороганда дайыма бир жатып эле жанагындай дарылардан ичип, тердетчү дарылардан ичип туруп жатып алам чүмкөнүп. Анан бир тердегенден кийин өзүмө келемин да. Көбөйсө ошентип айыкчумун. Анан эртерээк туруп кеткенге аракет кылам. Жата бербейчи. Жата берсең ооруй бересиң. Мамиле куруш үчүн акча керекпи же адамгерчиликпи? Адамгерчилик. Мамиле куруш үчүн. Биринчи ирет го дейм. Айрым учурларда болушу мүмкүнбү акча менен? Кээ бирде акчанын күчү да жетпей калышы мүмкүн да. Акча бул баягы сөзсүз түрдө каражат, анысы болбойт го. Бирок мамиле үчүн акча кереги жок. Маркум Акжолтойдун Бегимай аттуу чыгармасын казактарга сатты деген сөз чындыкка канчалык деңгээлде коошот? Ошол сөз боюнча мен бергем казактарга. Өзүңүз уруксат бергенсиз. Мен айткам, анын эжекеси бар экен. Акжолтой эжекеси менен сүйлөшөсүңөр, бирок аранжировкасын полный мен бердим. Ырдагыла депчи. Себеби аранжировка сизге таандык. Мен жаздырып бергем, мен Акжол продюсер болуп аткам. Анан мен берген учурда эжекеси көп өзүнүн эмесин айткан эмес да, амбициясынчы. Мен анын продюсер болом, мен мындан кийин патент кылам, баары мен аркылуу болот деген сыяктуу кийин сөздөр чыга баштады да. Анан мен ырдай берсин Акжолдун ырын. Акжол эми болду да кайтып келбейт да. Анын ырын эл тааныш керек. Кыргызстандан эмес, Казакстандагы да тааныш керек. Казактар тем более өздөрү чыгышып, биз Акжолду авторун көрсөтөбүз баардыгын. Ырдайлы десе, хорошо деп берип. Азыр Акжолдун чыгармачылыгы элге сиңип кетиш үчүн көп ырлар жазылыш керек да. Өзү ырдабаса дагы анын достору ырдаш керек. Чыгармачыл адамдар ырдап элге сиңгенде ошо Акжол Канатбек деп аты калмак да. Азыр болсо бир ыр менен чектелип турат. Анын бардыгына себепкер ошо эжекеси болду да. Менин уруксатсыз болбойт. Мен карайм, силер жакшырдасаңар берем, бербейм деп токтотуп кой да чыгармачылыгын. Болбосо биз ырлар жаздырып, достору ырдап чыгып, концерт коюп, дагы 1-2 жыл атын чыгарат элек да. Наоборот, эжекеси Акжолдун чыгармачылыгына тоскоолдук кылып койду деп мен эсептейм. Эмне үчүн Акжолдун көзү түрүүндө эмес, каза болгондон кийин өрөкүт болуп кетти? Хайп болду да. Авария болуп, Акжол Канатбек уулу деп. Ошол учурда кинолорго тартылып, жаңыдан жылдыз жанып бараткан да. Интервьюларга чакырылып, өзү дагы үйлөнүп, мындай сонун бактылуу жашоого жаңы кадам таштап аткандай өтүп кетти. Ошол учурда достору эле, чыгармачылыкта достору көп эле да аябай. Көп кишиге ырын сөзүн жазып берген, обондорун берген. Чыгармачыл чөйрөдө баары жакшы мамиледе тааныш болчу. Ошон үчүн баары Инстаграмга чыгарып атып, Акжол деп атып, популярный болуп кетти. Анан ыры дагы тарап кетти. Ыр как раз бүттү эле 1-2 адамга жөнөткөм укканга эле. Алар элге таратып ийип, ошондон популярный болуп кетти да ошо ыр. Анан ошо сен өзүң айттың го, эмне үчүн тирүү кезинде атактуу болбой деп.
эмне үчүн ошо эжекеси тирүү кезинде Ак Жолду колдоп, ырын жаздырып же болбосо чыгармачылыгына бир кандай салым кошкон жок. Ошол вопроста мен ошол Ак Жолдун тирүү кезинде мен салым кошуп, Ак Жолду өзүм ушинтип өзүм кухняма отургузуп алып экөөбүз кофе ичип бердик мен. Сен момундай болушуң керек, сен момундай жаздырышың керек, момундай жүрүшүң керек, сен коркпошуң керек деп отуруп, мен мотивация берип отуруп, мен өзүм акчамды коротуп, аны чыгарып, бир ырын хотя бы жаздырып калгандан кийин ошону эжекеси мага наоборот наразычылыгын айтып атат да. Эмнеге ал мага наразычылыгын айтыш керек? Наоборот, хотя бы бир ыры жазылып калган үчүн мага рахмат деш керек болчу да. Ар жактан отуруп алып анан кийин өтүп кеткенден кийин чыгармачылыгы, анан кийин мен колдошум керек деп, патенттешим керек деп. Патент деген уже ар жакта акчаны көздөп турганын сезилип атат да мен үчүнчү, эмнегедир. Патентте уже ырларын жаздырып мен аркылуу отуп дегенден кийин бунун максаты демек акча табуу. Инисинин хайпы менен. Бирок хайп муздап каларын билбейт да. Бир нече убакыттан кийин любой хайп өчөт, адам унутулат. Анын чыгармачылыгын күчөтүп турбаса. Азыр эжекеси эч нерсе кылган жок. Демек бүттү, бир жылдан кийин Ак Жолду унутушат. Анан жакка барганда чечишип алышат да. Билмейм, болгону иш аракетин жасадым. Казактарга сиз өзүңүздүн аранжировкаңызды саткансыз, гонорар төлөп Жок, берген. бекер берген. Бекер бергенсиз. Ак Жолдун ырдалып кетсин деп. Дагы канча ырдалат эле ошол план боюнча көздөр болсо? План боюнча ошо Бегим айдан кийин эле мекен жөнүндө бир ыр бар болчу, ошону жаздырмакпыз. Анан ондой чактуу мага жаккан ыр бар болчу. Ошолордун баарын бирден отуруп жазсак деле хит боло бермек да, биринен арты бири. Балким Бегим ай өтүп кетпегенде мынчалык хит болбойт эле, бирок өзүнүн угармандарын тапмак да. Кен аябай сонун ыр. Азыр өкүнүчтүүсү анын аркасында тукум калган жок да, Калган жок. Келинчеги да аз болду, бир машинеде эле экөө. Эгер мүмкүн болсо, эмнени тандайт элеңиз? Жакырчылыкта жашаган узак өмүр же бай жашаган 40 жаштагы өлүм? Байлык деп эмнени эсептейсиз? Материалдык байлык. Материалдык эле байлык, бактысыз материалдык байлык болсо, айырмасы жок да. Хоть узак жашайсың, кыска жашайсың, жашоонун эч маңызы жок болуп калат. Эгерде мындай болот да, максатың менен жашап, кыялдарың орундап жашаган жашоо болсо, көп жашап деле кереги жок да. Узун 80-90го чейин бирок бактысыз жашоо ошол кыйыныраак го деп ойлойм да. Кыска болсо да бактылуу жашоо болгон жакшы. Өзүң кыялдарыңды орундатып, максаттарыңа жетип, башкаларга мындай жакшы көңүл тартуулап, рахат тартуулап, жардам берген жашоо болсо, ошол мен үчүн кыска болсо дагы кызыктуураак. Сизге болгон 15 суроо ушул болду. Кошумча азыр биздин көрүүчүлөр айтышы мүмкүн. Чолокшум. Азыр каяктан келе атасыз? Иш аябай көп болуп атат. Анан үйгө барганга жетишпей калдым, чынымды айтсам. Анан көчөдө болсо өзүңөр билесиңер, плюс 35. Аябай ысык, шым кийип жүрүш өтө кыйын болуп атат. Анан бирок үйгө жетишпей калдым. Күнөөмдү мойнума алам. Бул маданиятсыздык. Туура. Бирок ушундай шарт болуп калды. Туура түшүнүшүңөргө. Спорт залдан келе атасыз. Спорт залдан келе атам. Ага чейин иштерим бар болчу. Мойнума алам, бирок мен ойлойм, силер кечиримдүү болосуздар деп. Албетте кечиримдүү болот. Эфирге келип бергениңиз үчүн рахмат сизге.